Ben sizlerge Kökötöyдүн ашынан уруштун башталышы деген жеринен кыскача үзүндү айтып берейин. Alo kenden koңурбай жылкы тиди угуп жо жарагын шайланып кылычын кыя байланып алло кен коңурбай алгарасын токунуп аябай жөн алыптыр атамдын коңурбай башбача болуп үрүнүп карап туруп адамга жибирчүдү үрүнүп Кытайдын көтөрүп мөндү деп башкачасы кыйкырып бажырай бардыгы кошо жөн алыптыр алды жак коңурбай алдыга мына чыгып алып бери жагын карасаң Азиз хандын Алмамбет анда туруп кеп айтат кеп айткандан деп айтат айнанайын чубагым азыр айткан сөздөрүң аксар улмаксанытыр айткан сөзүн билиптир бага жерге барасың бөгүп жатып каласың атаңын дүнүйө ошо турган көңүрдү карап азыр турасың алдынан чыга калайын тодол болгон коңурду каталдан сайып калгыдай жакын жетип барайын жакын жетип барганда ошо турган коңурдан качымыш гана болуп калайын качымыш болуп калганда тодой болгон коңурбай Алмамбет менен качты деп алапайын таба албай акылынан шашты деп артыман кууп калганда аябай мүлүк салам деп ушу турган алмаңды сараланын үстүнөн антара сайып салам деп артыман кууп калганда жакы турган карап бир ошондо мен өзүм качын жакын барамын өзүң турган жериңден качып өтүп каламын жакында өзүң барганда айнанайын чубагым жол камыштын четине барып чөгүп турган жериңен катып өтө бергенде капталдан чыга калайыр тодой болгон коңурду алгаранын үстүнөн. Азабас агай дагы суроо ушундай манас тартып манаска кызыккан балдарыңыз небелериңиз барбы азыркы учурда? Азыркы учурда мурун өзүм балдарыман болгон айтат, эки уулум бар, экөө тең эле айтат. Эл арасына чыкпайт. Эл арасына чыкпайт, өздөрүнчө айтат, анан барып айткыла ушундай десең тартынып айтпайт да. Негизинде билбейм. Неберелерден эми келечекте чыгып калар деген ниеттер бар. Чоң үмүтүңүз бар. Ушу манасты жайылтуу үчүн кандай шарттарды кылуу керек? Манасты дагы элди кызыктырыш үчүн, манасты дагы кээ бир манасты кызык, манасты укпагандар бар экен. Элге манасты кенен жайылтуу үчүн эмнелерди кылуу керек? Эми манасты жайылтуу үчүн азыр сен туура айтасың. Биздин быйылкы жылы көп жерге кыдырып жүргөнүбүздө манас айткандан кийин аксакалдарыбыз эле мындай жаштарыбыз айтып атат. Ушинтип манас айтат экенде, манас деген болгон экенде деп таң калып атат. Муну элибиздин кары аксакалдарыбыз билет экен, жаштар билет экен. Бирок кызыкпайт, эч ким укпайт деген эле мындай адамдардын сөзү бар экен, бирок кызыгат экен. Айткандарда ошону кызыктырыш үчүн жогору жакта мына жетекчилер, акимчилик тараптан, жогорку министрлик тараптан ошо жардам кылып, демөөрчү болуп, акча тарабынан болуп, кандайдыр бир манасчыларга бир демөөрчүлүк нерселер табыла турган болсо, биз өзүбүздүн жаныбыз менен кыдырып байкында кылганда эми тиричилик дагы керек экен да. Ошого жардам көрсөтө турган болсо, айылдарга, жерлерге кыдырып айттырсаң, элдер чыгып көрүп укту да. Ушу жардам бере турган болсо жайылсак болот. Анан кийин адан тышкары мындай чоң чогулуштар болгон жерлерде, мисалы үчүн жетекчилер өздөрүнүн чогулуштарын кылат, ар кыл чогулуштар болуп атат. Шайлоосу болобу, жөнөкөй чогулуш болгон жерге биринчи ошо манасты барып айттырып, ар бир жерде
айттырып, Манасты туу тутуп, жетекчилер кызыгып ошондой кыла турган Манас өнүгөт деген. Негизи көптөгөн мамлекеттер бизди Манас менен тааныйт. Анда эмесе бүгүнкү биздин студиябыздын коногу маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн сыйлык ээлери Абдыманап Сапаралиев бүгүн студиябызда конокто болду. Урматтуу агай, эми сизге эркин микрофон берели. Жакшынакай каалоо тилек сизден болсун. Эми баягытан бери ошо Манас жөнүндө сөз сүйлөп аттык. Манасты эми элге жеткирип, багындагыларса ичиндеги Манастын ичинде каада, салт, кыргыздын үрп адаттарын бардыгын Манастын ичинен таап, тарбиялык маанисин ала турган болсо, кыргыз элибиз өсөт дейм да. Аны мен айтар дегеним ушул. Андан кийин ушул атайын ушул студияга чакырып, ушул жерге бизди элге тааныталы деп чакыргызган үчүн ушул жамаатыңарга чоң рахмат деп айтмакчымын. Элибизге быйылкы жыл мына бардык оору суркоонун жылы болду, пандемия деп бардыгыбыз эле эч жакка чыга албадык, жакшылыктар мындай болбоду, эми негизинен жакшы эле болду. Быйылкы жылда ушу оору суркоонун бардыгы калып келсин, эмдиги жаңы жылыбыз жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун, ырдын, жыргалдын жылдары болсун дейм. Бардык элибизге байчылык, молчулук, тынчылык, ден соолук каалайм.